Мен Жалал-Абад шаарынан келдим. Жалал-Абад шаарында турам. Атым Эгембердиева Рабия Калыбековна. Бул компания кооперативди мен YouTube'дан көрүп калганмын. YouTube'дан көрүп калып эле бул кандай болду экен деп ишенбей, аябай ойлондум. Анан ушул кызыбызга үй алышыбыз керек эле, балабызга. Анан булардын семьясына айттым, ушундай бар экен деп. Бирок алар да аябай күмөнсүрөдү, ушундай ишенбей. Анан кийин мен бул жерден Гүлбаранын телефонун алып, ал менен байланыштым. Ал да аябай жакшы консультациялар берди, ушундай деп. Анан мен ага ынанып, ошого макул болуп, октябрь айына келдим, Бишкекке келип калдым. Келсем, келип эле офиске келдик, кайрылдык. Келип офиске келип, күйөө балам болуп келдик, келсек, сонун түшүндүрмөлөр беришти булар. Дагы бир күн ойлондук. Кандай болот, ишенсек болот деп. Анан ал жерден дагы көп эмнелерди көрсөтүштү, жана үй алгандарды, аларды ай менен тааныштык, аябай жакындан тааныштык. Анан ичинен өзүмдүн аяш балам, Жалал-Абадтан бир баламдын досу алып калыптыр, Темир деп. Бектемир. Ошол үйүндө көрсөтүштү. Ошондо аябай ишеничке кирдим мен. Ишеничке кирдик дагы. Эртеси кайрадан сразу келип, сүйлөшүп, сразу договорду түзүп, акчабызды төлөп, макулдугубузду берип кеттик. Ошондо октябрдын где-то орто ченинде болчу. Где-то 4 айда келип калат эже дегенден макул деп кеткенбиз. Мынакей ошол ниетибизге жетип, аябай ишенип, февралдын 15-inde уже бизге добро беришти, үй издеңиздер деп. Мына буюрса мантип үй издеп, үйүздү таап, үй алып отурабыз. Аябай кубанычтабыз. Анан мен өзүм дагы үй алгандан кийин айтамын дегенмин. Бардыгы бизди күтүп атат, мен артыман да үй алам дегендер. Буюрса мен үйдө алып барып алдым деп аларга айткым келип айтамын. Ошондо алар да биздин артыбыздан аябай үй алам дегендер көп. Анан мен бардык жарандарды, Кыргызстандагы бардык жарандарды, элдерди ушундай үй ала элек, үй ала албай жүргөндөрдү мен чакырып кетет элем да. Biz 2,5 milyonga жазылдык, где-то 30 000 доллардын тегерегинде депчи. 2,5 миллиондун 1/4 бөлүгүн төктүк, 625 000 сом төктүк. Анан баягы 100 000 дагы жанагыдай кызмат акысына деп төктүк. Анан жашырыштын кереги жок. Ошондо 725 000 сомду биз төктүк. Болгон 4 ай кармалды ал акча деп ойлойм. Анан калганы мына бүгүнкү күндө бизге акчаны азыркы мына буквально азыркы минута ичинде бизге берип атат 2,5 миллионду. Айына 17 650 сомдон төгөткөнбүз. Бул 17 650 сомду биз итак эле квартирага төгөбүз да. Боздуга төгүп жүргөнбүз. Буюрса өзүбүз үйлүү жайлуу болдук. Ошого гана төлөнүп үйлүү болуп калдык биз буюрса бүгүн. Мен ушунчалык сүйүнүп отурам, ушунчалык толкулданып отурам. Дагы бир жолу чоң аябай рахматымды айтамын. Ушунчалык бул кооперативге мен өтө чоң ишеничтемин. Буюрса мындан ары дагы элге кызмат кылат деген үмүттөбүз. Документ мен атым өттү. Мен атымда үйдүн тек паспорту мага өттү. Сразу оформить эттик, баары бүттү уже. Азыр буюрса азыр акчаны берсек эле биз үйдүн күлүчү биздин колубузга өтөт. Бул жактан сатуучу эч кандай мындай башкача бир неме ощущение болгон жок да аларда. Сразу эле макул биз өткөн жума тапканбыз үйдү, сүйлөшкөнбүз. Жана агентство аркылуу болду бул үй, конечно. Азыр бүгүн сатуучу келди өзү, мен аны көрдүм, экөөбүз бир жерден документ бүтүрдүк. Сразу алар бизге ишенип, "Все, после обеда акчаны алабыз го" деп коюп, үйдүн документин колума карматып коюп кетишти. Алдык. Аларда мындай өтө чоң сомнение болбоду да.